The way she came into the place I knew I'd been in there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her young eyes, the very generation. Ош технологиялык университетинде Оштуу мырзасы 2026 аттуу жигиттер сынагы өткөрүлдү. Сынакка университеттин ар бир институтунан жана гуманитардык технологиялык колледжден жалпысынан 7 жигит катышып күч сынашты. Саламдашуу салт экен о кыргызымда, саламдашпай сөз баштабат дейт кыргызымда демекчи. Артынан бычак сайса, алдынан бычак чайып тосуп алган. Үрп-адаты, каалас салты бар, ырымы бар, жырымы бар. Башка улуттардан аймалып турган айкөл манас урпактары. Амансыздарбы? Конкурстун шарттарына алай, катышуучулар улуттук жана классикалык баалуулуктарды камтыган тапшырмаларды аткарып, сахнада өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү. Калыстар тобунун чечими менен баш байгеге инновациялык маалымат технологиялар институтунун студенти Абдылазиз Абдыкадыров ээ болуп, Оштуу мырзасы 2026 наамына татыды. Ал Ташкент шаарына эс алууга жолдомо утуп алып, ошондой эле Ош шаарынын мырзасы сынагына катышуу үчүн мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. 10.000 сом акчалай сөйлөп. Сертификаты. Bir adamdı Taşkent'e joldomo. Биринчи орунду технология жана жаратылышты пайдалануу институтунун студенти Актилек Авазбеков, экинчи орунду экономика жана башкаруу институтунун студенти Жомарт Нуркалыев, үчүнчү орунду гуманитардык технологиялык колледждин студенти Кимина Аббасов ээледи. Ошондой эле Instagram жылдызы жана Күчтүү мырза номинациялары менен гуманитардык технологиялык колледждин студенти Кимина Аббасов сыйланды. Адыршев атындагы Ош технологиялык университетинин институт аралык уюштурулган Оштуу мырзасы 2026 кароо сынагына активдүү катышып, спорт чебери номинациясынын жеңүүчүсү Аббасов Кимина сыйланат. Жана ошол эле Булдар ресторанына 1,5 миң сомдук Киминанын дагы бир номинациясы бар. Бул не десеңиздер, Instagram жылдызы номинациясынын жеңүүчүсү. Акчалай сыйлыгы менен Жеңүүчүлөр университеттин жетекчилиги жана Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан дипломдор, акчалай жана баалуу белектер менен сыйланышты. Аталган иш-чара жаштар комитети тарабынан студенттерди коомдук иштерге активдүү тартуу, достук мамилени чыңдоо, интеллектуалдык жана маданий деңгээлин жогорулатуу, эстетикалык табитти арттыруу, сергек жана активдүү жашоо образын жайылтуу, мекенчилдикке тарбиялоо максатында уюштурулду. Иш-чараны колдогон биринчи жетекчиликке Турсунбаев Жамбыл Жанышевич агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин жаштарды дайым ушундай колдоп келет. Ошондой эле биздин Алайку компаниябызга китеп KG дүкөнүнө жана ушундай футболка берген дүкөндөрүбүз болду. Аларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш-чарабыз жогорку деңгээлде өттү. Ошол менен биргеликте биздин Гран-принин ээсине Ташкентке жолдомо дагы бергени дайым өзү насип этти. Ушул иш-чарада салымын кошкон ар бир биздин жаштар комитетинин мүчөлөрүнө, биздин ушул маданий эстетикалык борборуна, жаштык телестудиясына баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Дайым ушинтип жаштар алдыга өсүп, өнүгө берсин. Бар бол, өнүгө бер, Ошту.
Hey,